Булар болса кремойлар 3 жыл күн сакталыш керек. Буну ошо чыгарган эмелерге барып эме кылат да, биз алар менен сүйлөшүп алганбыз да. Мындай болот. Сиз уже товарды алдыңызбы өзүңүзгө? Жоопкерчилик сизге келет. Siz bunun dокументин сураш керек, канча күн экен. Ош шаарынын базарларында мөөнөт өтүп кеткен жана ит кеткасы жок азыктар текшерүүгө алынууда. Санепит көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери жарандарды тез бузулуучу азыктарды сатып алууда сактоо мөөнөтүнө көңүл бурууга чакырат. Жаңы жыл алдында үй шартында даярдалган шириндиктердин түрү базарга алып чыгылары маалым. Бирок алардын баарында эле санитардык талаптар сакталган эмес. Рейдтер мындан ары дагы уланат, тез уюштуруп турабыз. Себеби жаңы жылга карата эми өзүңүздөр көргөндөй, үйдө үй шартында жасалган кондитердик татуу токочтор, ар кандай шириндиктер сатылат. Эми ошолорду алдын ала тамак аштандуулануу алдын алуу максатында рейдтерди тез уюштуруп турабыз. Торттор тез бузулуучу азыктарга кирип сактоо мөөнөтү 74 саат деп көрсөтүлгөн. Таттуулар атайын музаткычта кармалышы керек. Ал эми бул жайда сатылып жаткан торттун мөөнөтү 15 күн деп жазылган. Анын үстүнө тротуарда эле мыйзамсыз соодасын жүргүзүүдө. Мындан улам торттор сатуудан алып салынды. Азыр башка службалар менен кошо муну биз неме как жараксыз азыктар катары забраковка кылабыз да, уничтоженияга беребиз, комиссияга беребиз, өткөрүп беребиз. Эт кеткенси жок торттор меники эмес бул жерде. Баардык карамел басылган мына 21, 31, 10 күн срок басылган бул жердечи. Эч бир жаман эмес жок да. Мына санстанция бар, немесе сертификат кагазыбыз бар, патент алуу бардыгы бар. Эмнени негиз кылып алып атат? Бул жер неме эмес деп атат да, саткан бой атат. Мындан сырткары үй шартында консерваланган азыктарды базарга алып чыгып сатууга тыюу салынат. Адистер муну менен калкты ботулизм оорусуна кабылып калышынан коргоону көздөйт. Санитардык нормаларды сактабай, технологиялык талапка ылайыксыз консервацияланган азыктар ботулизм оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошондуктан рейдтин жүрүшүндө консерваланган азыктар аныкталып, сатуудан алынды. Сатабыз енді. Заводскойден сатабыз, кейбір адамдайларын кеп қалады да, алып сатабыз да бұнайлар. Сорашады. Mesela klientler var da жасайды да мына да. Озар үйүндө жасайды, ар эли жасайды буну. Озун урушат. Yo endi алып келип берет, бир экити алып келип берет, муну баардыгын өзү жей албайт да. Ушундайлар сурашат. Мына заводской келбейт, капусталар. Шуну сурашат. Кандай өзү көрүнүп турат ki кандашын башы жакшы. Ботулизм дегендечи, түс өзгөрбөйт, башка болбойт, өзүндө эле тура берет. Анан кийин токсин өзү бөлүп чыгат да. Ботулизм эмесчи, ошонун ичинде жегенде мисалы ким жесе ошол уланып калат да. Мындан баягы башкага окшоп түс өзгөрүп, же болбосо крышкасы дөңкөйүп, неме болбойт. Өзүндөй тура берет, токсин ошонун ичинде көйө берет. Канча узак турса немесе көп болуп чыгат. Ошол үчүн домашнийди өтө этиятташ керек. Ош шаарынын борбордук базарында соода жайлар башаламан жайгашкан. Мыйзамсыз контейнерлер четтен чыгат. Аларга Ош мэриясында алы жетпей келет. Сүрдүрүү иштери жүргөн менен кайра эле мурдага абалык кайталанат. Сен мыйзамсыз экенин эмне кыласың деп кече биз менен да урушуп кеткен. Ошон үчүн мен жалгыз келиштен корком, ачык айткандачы. Жалгыз келип мынаны ал дештен мен мына соода кылган эмеден тартынам да, келип мени жулмалап келип, мен жашым да жаш эмес, 50тен ашкан аялмын. Булардын мамилесине мен мисалы эме кыла албайм. Жыйынтыгында кайра эле, айырмасы жок. 3,5 миң сом төлөйт, кайра эле чыгат. Күндө уруштуп болоң. Күндө эле кайра ошо тазалайбыз, эскертилет. Күнүмдүк рейд болот базарда. Күндө эртең менен обедке чейин. Квартальный базарком менен чогуу. Эске салсак, Ош шаарында 2022 жылдын башында сахабаттын шириндиктеринен 46 адам ууланышкан. Ал эми ботулизмдин 6 учуру аныкталып, андан 7 адам жабыркаган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.